Фесенджан. Перистердин эң сонун тамагы фесенжан, тоок же өрдөктөн жасалган кою тамак. Ага жаңгак жана анар соусу кошулат. Кээде кой, уй эти, ал тургай балык менен да жасалат. Бул тамактын өзгөчөлүгү майдаланган жаңгак жана анар ширесинен жасалган соуста. Фесенжан дасторконго күрүч менен берилет. Тахчин. Знаменитый иранский тахчин. Белгилүү ирандык тахчин пирогго окшош күрүчтөн жасалган даамдуу тамак. Ал алдын ала катмарланып, шафран татымдары кошулуп жасалган күрүчтөн турат. Күрүчтүн катмарлары көбүнчө эт жана жашылчалар менен толукталат. Бышкандан кийин күрүч тескерисинен оодарылып салынып, барбарис жана мистелер менен кооздолуп, үстүнө йогурт куюлуп берилет. Тахчиндин көптөгөн түрлөрү бар. Аларды Ирандагы салттуу перс ресторандарынан же көчө тамактардын арасынан тапса болот. В качестве блюда уличной еды. Күрүч темасын улантсак, дүйнөгө таанымал атактуу перс палоосун айтпай коюуга болбойт. Анткени палоонун пайда болушуна бүткүл дүйнө Персияга милдеттүү. Бул тамак биринчи жолу азыркы Ирандын аймагында пайда болгон. Кийинчерээк палоонун ар кандай рецептери жакынкы чыгыш, Орто Азия, Индия, Африка, ал тургай Кариб аралдарына чейин жайылган. Иран ашканасы күрүч тамактарына негизделген. Ансыз бир дагы майрам өтпөйт. Күнүмдүк жашоо ирандыктар аны жумасына 7 күн, эртең мененки түшкү жана кечки тамактарда деле жей беришет. Өздөрү айткандай, палоосуз дасторкон бош. Палоонун жергиликтүү версияларында эттин ар кандай түрлөрү, татымалдар жана кургатылган жемиштерди таба аласыз. Палоого бай даам берүүдө жагымдуу кычкыл барбарис, шафран, ачуу жаңы чөптөрдү, жаңгак жана башка ушул сыяктуу ар түрдүүлүктү колдонууну жакшы көрүшөт. Ошондуктан эксперименттерди жакшы көргөн Иран ашканаларындагы палоонун рецепттердин түрлөрү сансыз жана алардын бардыгы өзгөчө даамдуу. Кебаб. Ну и, конечно же, кебаб. Царь персидской кухни. Кебаб перс ашканасынын падышасы. Жергиликтүү кебабтардын түрлөрү жөнүндө айтып берүү үчүн 1 сааттан ашык убакыт талап кылынат. Иранда бул тамактын укмуштуудай көп түрлөрү бар. Алар жыпар-жыттуу кошулмаларда маринатталып, жашылча жемиштер менен толукталат. Мында кой, уй, тоок этинен, балыктан, ошондой эле кой менен уйдун боорунан жасалгандары өтө популярдуу. Бирок көчөдөгү тез тамак катары лаваш менен берилгениби, куурулган жашылчалар, жаңы чөптөр менен болобу, шафран кошулган күрүч жана ар кандай соустар мененби, кайсынысын тандасаңыз да, перс кебабынын даамы сөзсүз эсиңизде калат. Которые будут преследовать вас по всему Ирану. Горма сабзи. Ирандыктар жаңы чөптөр кошулуп, өзгөчө кычкыл даам менен бышырылган кой этин, төө буурчактын, лайм жана ар кандай жаңы чөптөр менен берилишин жакшы көрүшөт. Кочкул жашыл горме сабзи бир эле учурда эки перс кулинардык артыкчылыктарга жооп берет. Ал кычкыл жана чөп болуп саналат. Катуу көзөмөлгө алынган пропорциядагы чөптөр тамакка өзүнүн өзгөчө даамын берет. Эгер алардын бири эле жетиштүү болбой же чектен чыкса, анда бул тамактын жеткис даамы жоголот. Ошондуктан ага өтө кылдат мамиле кылуу керек. Ал эми өлкөнүн бул улуттук тамагына эң сонун кошумча катары албетте перс палоосу болот.